Мына мен Бишкек Ош трассасының үстінде Тышқан Капчыгайынын 264 километрінде тұрам. Астыбызда Бишкек Ош трассасы, Тышқан суусу. Мен тұрған жер Сырдуу таш деп атагам. Анткени берде ушундай бир укмуштуудай кооз, сырдуу таштар көп. Болгондо да бул таштардын bir өзгөчөлүгү. Кээ бир таштарда биздин ата-бабаларыбыз кайсы илгерки бир замандарда мындагыдай кылып текелердин, башка жаныбарлардын сүрөттөрүн чеккен петроглифтер бар. Кооз жаратылыш, мындай аска зоолор, Үңкүрсай деген атактуу сай ушул. Ушундай жагында шаркыратмалар, көлдөр бар. Мынакей, мындай керемет. Ана мына ушул жүрөкчөдөн мындай кылып келип карасак, мына Капчыгай тоолор, улуу тоолор, Алатон улуу тоолору. Мына биздин астыбыздагы көрүнүп турган мына ушул. Бул Белек Балбан деген абдан бир жакшы, шарттары жакшы. Бишкек Ош трассасында Тышқан Капчыгайында отель, мейманкана, туристик объект. Ушул жерге келип, ушул мейманканадан болгону 20 мүнөттүк жол жөө чыгып келсеңиздер, мына ушундай керемет жерлерди көрөсүздөр. Келгиле. Каяктагы алыскы туризмди айтпай, өзүбүздүн ички туризм ушуну өнүктүрөлү. Туугандар, мынакей өзүбүздүн Кыргызстаныбыз, Кыргызстандын так ортосу. Мына ылдыйда кетпен төбөрөнү көрүнүп турат.